Кыргыз-тажик окуясынан кийин Баткендин тургундары үйлөрүнө кире албай көчөдө калышты. Аны менен бирге аялдар жана балдар мектептин ичинде муздак полго жатып күн көрүшүүдө. Социалдык тармактарда Баткен облусунун тургуну үйүн кредитке алып, ичин бүтүрүп, эми жаңы кирели деп жатканда мындай окуя болуп кеткендигин айтып жаткан видеону көрүүгө болот. Анда алар жашаарга жери жок, үй бүлөм менен көчөдө калдык деген сөздөрдү айтышкан. Бул видео тасманы Спутник агенттиги Instagram баракчасына жүктөгөн. Кайдыгер карабаган кыргыз эли колунан келген жардамдарын берип жатышат. Алардын ичинде блогер Талант Сагынбаев атайын Баткен облусуна барып, өз чөнтөгүнөн 100 000 сом накталай акча жана керектелүүчү азыктарды алып барып, муктаж болгондорго тапшырып берген. Биз азыркы учурда Исфана шаарындабыз. Азыр бул жактан продукталарды алып, анан Кулунду, Максат, анан ары арка 1, арка 2 айылдарына барып, жергиликтүү тургундарга жолугуп, продукталарды жеткирип беребиз. Ошондой эле балдардын укугун коргоо лигасы да өз ыктыярлары менен жардам берип жатышат. Биздин коомдук фондубуз Баткен шаарында атайын волонтердук топту түзүп берди. Ушул волонтердук топко деген 10-11 класстын окуучулары киришти, андан тышкары студенттер, вуздун студенттери киришкен. Ушул волонтердук тобубуз бүгүнкү күнү деген ата-энелерге жардам берип атат. Балдарды ойнотушуп, алаксытып, оюн аркылуу, сүрөт тартышып, топ менен ойноттуруп, андан тышкары эгерде балдар кандайдыр бир тамакка же болбосо кийимге муктаждыгы бар болсо, ошол муктаждыкты деген камсыздандырып, акча аркылуу биз которуп аткан акча аркылуу деген балдарга кийим кечек алып берип атышат. Бүгүнкү күнү ушул Баткен областындагы балдарга эгер жардам бергиңиз келсе, анда биринчиден ушул жайкы кийимдерди алып келип берсеңиз жакшы болот эле. Кожомкул атындагы спорт ордосунда Баткенге жардам штабы күнү-түнү иштеп жатат. Ал жерде бардык жактан жардам берем дегендер келип жатышат. Ушул күнгө чейин Баткенге 6 фура жөнөтүлдү. Алардын ичинде штабдын атынан 100 тонна гуманитардык жардам жиберилди. Азыркы оор кырдаалга байланыштуу Баткендеги бул жерден өкмөттүн астында республикалык штаб түзүлгөн. Бул штабтын негизги жумушу координациялык жумуштарды жүргүзүү, элдерден чогулган гуманитардык жардамдарды алып, анан жиберилген бойдон биз тизмелеп Баткенге жиберүү да. Мына биздин функциябыз дал ушулардан турат. Биринчи жумуш кандай жүрөт? Бизде күн-түн дебей 12-27 кыска номер иштейт. Анан биз болгон маалыматтардын баардыгын тең берип турабыз. Себептен Баткенден болсо учурда кандай жана гуманитардык жардам керек болуп атат, ошолорду биз жанагы тизме кылып туруп, күнүнкүсүн күнүнө алып туруп, социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттардан чыгарып турабыз. Өзүнүн расмий социалдык тармагыбыз бар. Кыргыз-тажик чек арасынан жабыр тарткандар биринчи кезекте тез даярдалуучу тамак аштар, балдардын азыктары жана жайкы кийимдерге муктаж. Белгилей кетсек, чек ара жаңжалында 20 000ден ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак телеканалы, Бишкек.